Азыр жогоруда өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ушул көптөгөн электр жабдууларынын дагы эскилиги жетип атат деп. Анан бул маселе негизи өлкө боюнча эле козголуп келет да, дайыма эле айтылып келет. Анан бүгүнкү күндө облустта абал кандай ушул жабдуулар боюнча? Жабдуулар боюнча бизде баягы бөлүштүрүүчү тармак деп коет. Ал жанагы биздин ошол керектөөчүлөр күнүгө көрүп жүрүшөт. Аны ошондой биздин тейлөөбүздө бүгүнкү күндө биздин тейлөөбүздө эме 4000 жакын ошол эмебиз бар. Биздин тейлөөбүздө трансформатор пункт деп коебуз. 3993 болуп эсептелет да. Бул эми жылдан жылга өсүп турат. Жаңы куруп атабыз. Же бизге жана өткүзүп берип атат куруп. Ошо 3993да ушунун бүгүнкү күндө биз карап отурсак, буну анализ кылып жүрөбүз да. Анализ кылып жүрсөк 25 жылдан ашканы уже 2200дөн ашып кетип атат да. Бул деген сөз 50% ашыгы уже жанагы 25 жылдан ашык иштеп койду да. Ал 25 жылдан ашык иштегенде ошо жана трансформаторлорда жанагы магниттик касиеттери бар, алары жоголо баштайт. Анан жанагы обмотка деп коебуз, оромзумдар эскире баштайт, изоляция деп коет. Ал эскирет, ал өзү ар кандай эле жанагы үй тиричилик буюмдары деле иштен чыгып атпайбы? Мисалы үчүн пайдалануудагы туурабы? Же болбосо ошол машинабыз деле баягы эскирип, баягы мотору бузулуп атат дегенде, булар да эскирет да. Уже эскирген сайын бул ремонт көп талап кыла баштайт да. Кыйын да, ал улам эски. Биз ошон үчүн өтө эскисин аны кайрадан жанагы орогондон көрүп биз жаңы алганыбыз пайдалуу да, ага чыгым көп кетет да. Анан кийин линияларыбыз дагы ушул жанагы 10 киловаттан эл аралап ушул элди камсыздап аткан ушул 10 киловаттуу көчөлөрдө көрүп турат. Анан 0,4 киловатт деп коебуз, 0,4 киловатт да. Булар дагы мына бүгүнкү күндө 10 киловаттордун ошол 30% бул да ошо 45 жылдан ашык кызматта болуп атат да, 30%. Ал эми 0,4 киловаттын дээрлик жарымдан көбү ошол 51%ке жакыны ошол эскирген абаланда 45 жылдан ашык пайдаланууда. Алды 60 жыл ошол 65 жылы курулганда линияларыбыз бар да. Аны жылда ошол баягы чирип бараткан жана мамыча заводу алмаштырып коебуз. Ушундай жанагындай чоң модернизацияга же болбосо реконструкцияга бара албайбыз да. Себеби ошо каражаттын аздыгы да. Ал эми чоң подстанциялардан ошол эле мисалы үчүн мына Жалал абаддын центриндеги подстанциябыз 60 жылдан ашып атат курулганына. Мына Шамал сайда, Көңжаңыкта ушундай да санай берсек чоң подстанцияларыбыз жана 220, 110 деген. Булар дагы ошо эскирип жанагы мунун запчасттары жок бүгүнкү күндө. Биз муну ошол модернизация жол менен, башкача айтканда ошого түшө турган бүгүнкү аналогдорду алып гана ошол оңдоп келатабыз да. Ага ошол көп акча талап кылынат да. Ошон үчүн бизге ошо каражат жетишсиздигинен ушул маселе көтөрүлүүдө да.